Саламатсыздарбы, Тизим медиа баракчасынын көрүүчүлөрү, биз азыр Кара Суудагы ушул акимияттын алдында турабыз. Бул жерде Сабай айыл өкмөтүнүн ынтымак айылынын тургундары чогулуптур. Алар ушул өздөрүнүн айыл аймагындагы 50 гектар жер өзбек тарапка берилип жатканын уккандан кийин ошол нерсеге каршы болуп чыгышты. Азыр элдин өздөрүнүн үнүнөн дагы уксаңыздар. Саламатсызбы? Өз көйгөйүңүздү айтып кетсеңиз, эмне боюнча чыктыңыздар? Biz şu Sağay Aylıkma'nın ынтымак айылынын тургундарыбыз. Биздин бул жерге келиш негизги максатыбыз кече 23-24 февралда чегаранын төрагасы Камчыбек Ташиев коллегиясы менен Ташкентке, Өзбекстанга барып сүйлөшүү жүргүзүп келгенден кийин Бишкекте берген пресс-конференциясы өзгөндө эл менен болгон жолугушуусунда айтты. Биздин айылдан ынтымак айылынан 50 гектар жерди Өзбекстанга бере турган болдук деп. Биздин максатыбыз ошо 50 гектар эмес, бир сотуктагы Өзбекстанга бербейбиз деген каршы нааразычылык менен келдик. Ушул айтылган максатыбызды жогору жактагы бийлик өкүлдөрүнө, чегара аны чече тургандарга, губернаторга, жогорку бийликтердин бардыгына, президенттин Садыр Жапаровго бардыгына элдин атынан, элдин үнүндө уксун. Биз ошол жерде, ол жер атам замандан бери Кыргызстандын жери болуп келген. Эми ошону биз бергенге каршыбыз, бербейбиз деп, элдин үнү бербейбиз. Эгерде бул жерде дагы бир маселе болушу мүмкүн, Өзбекстан ушул жака платинанын ремонту менен өтө жол деп коридор сурашы мүмкүн. Коридорду наркы беттен кыла берсин, ушул малга чейин кылып келген жолу бар. Ошол жактан кыла берсин. Ошону дагы Камчыбек Ташиевке, ошо чегарадагы барган бардык жогорку бийликтерге жеткизип коюшуңарды элдин атынан суранабыз, өтүнөбүз. Биздин сунушубузду жакшына кылып, жакшы ынтымактуулук менен жогорку бийликтер чечип беришин көптөн көп суранып кетебиз. Ушул. Assalamu alaikum. Биздин негизи талабыбызды мына жогорку сүйлөгөндөр айтып өтүштү. Өзүнүн негизи биздин Сабай айылынан, ынтымак айылынан жер бергендер туура эмес. Убагында 72-жылы ушул Советоватты азыркы Ханабат шаары Өзбекстанга караган. Ошол Кыргызстандын жери болгон. Кыргызстандын жерин 25 жылга договорго берип берип, эми мөөнөт өткөндүгүнө карабастан биздин чоңдорубуз, биздин бийлик ошону алыштын аракетин көрбөй, кайтып өзүбүздүн жерди өзүбүзгө алмаштырган атышат булар. Советоват убагында керек болсо Советоватты азыр кайтып толук бизге бериши керек эле. Эми аны бербегенден кийин биздин мына жогоруда айтып өткөндөй Шаркан сайдын бер жагына эч кандай Өзбекстандын тиешеси жок. Ал жерден биз эч кимге 1 метр дагы жер бербейбиз. Илгертен өзүңүздүн жерди атасыз, аларга бул биздин мына Ханабат шаары бул бардыгына маалым, Кыргызстан боюнча деле, Өзбекстан боюнча деле бардыгына белгилүү. Советоват, азыркы Советоват Ханабат шаары Өзбекстандын, ал Кыргызстандын жери болгон. Ушул барыттын убагында 72-жылы договор менен, мына жаш балар менен сурап атышат. Договор менен берилген экен. 25 жылдан кийин кайтып бермек болуп. Эми андан кийин суу сактагыч жолдор, шаарлар салынып кетти. Ал жердин кайтып берсе болот эле. Азысы бербеген аз келгенсе, эми дагы биздин жерлерден бери кат жылып аткандыгы өтө жаман. Биздин ал жерде эң негизги биздин жайыт жер, биздин жайытка жүрчү жолубуз да ошол жерде. Биздин айылыбыз суунун эң этеги болгондуктан бизде айылда аккан арыкта суу жок. Биздин малдарыбыз жайытта жүргөн малдын бардыгы ошол көлдөн барып суу ичет. Эгер Өзбекстан чачканы берип жиберди деп атат, чачканы берген болсо Өзбекстан быйыл тоспойттур, эмне жыл тоспойттур. 5 жылдан кийин, 10 жылдан кийин тосушу анык. Тоскондон кийин биздин малдар жадагаса өзүбүзгө, эгинибизге суу болмок тургай, мал ичкидей дагы сууга жетпей калышыбыз бул турган анык сөз. Ошон үчүн биз чачканы бергенге дагы каршыбыз, биз жактан 50 гектар жер бергендигине таптакыр каршыбыз. Атым Абилов Фархат. Туурабы? Мен туура айтам. Бул жактан азыр биз кирип чыктык. Кирип кайрылуубузду жаздык, айыл өкмөтүбүзгө, рай администрациясынын башчысы Акимге кат жазып келдик эле, жогорку жакка билдириңиз деп. Азыр Аким жок экен, аппарат жетекчиси Ошто губернаторда чогулуша деп айтты. Саат 2-де келет дегенден Акимди күтүп турабыз. Аким келсе, ушул маселебизди карап, кандай чечип беришет, ушунун талабыбызды айталык деп турабыз.